Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр, ошондой эле спорт сүйөрмандар. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө эрежесиз эр уруш боюнча кыргыздын намысын дүйнө элинде, жеринде коргоп, кыргыздын байрагын бийик жерде даңазалап, жеңишке жетип жүргөн кыргыз мушкерлери жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Тагыраак айтканда, Fighter KG клубунун мушкерлери. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Мырзаков, Бексултан! Тренировкага келгенде дайыма мой жаңы келген балдар бар экен, дайыма айтам да, машыгууга спортзалды аттагандан кийин бүт проблеманын баарын тете босогодон ары калтырып салыш керек да. Устатка, тренерге да жеңил болот да сиздер менен иштегенге. Оюңар, санаңардын баарын сыртка калтырып салгыла да. Так, чемпиондар, көп кыйнабайм, в шахматном порядке, лицом ко мне построились. Баштадык, бабочка, кеттик. Биринчи устат болуш үчүн өзүңдүн бир өзөгүңдө болушуң керек экен. Кудай таалам берген балким бир шыгың болуш керек экен. Баарыбыз эле медик боло албайбыз, ар кайсы кесиптин өнөрү боло албайт экенбиз. Мен ошо бел алганым, мен ошо педагогикалык жакты педагогический институтта окугам. Аяктанба психология, педагогика, даже этикет деген нерсени үйрөнүү менен бирге кийин бүтүрөрүнөн эле анан кайра ошо физкультурный институтту самбо факультетин окуп, аякта да биомеханика деген бар. Көп нерселер бар спортко. Ошолорду жакшы түшүнгөнгө аракет кылып туруп, анан мен ошо кичине тамырлуу болуп туруп, анан белимди мына байлап туруп мен балдарды үйрөтө алам. Себеби дегенде алла ошо окуу жай билим жок, жакшы терең билим жок эч нерсеге жете албайбыз да. Ошону менен бирге мен ар дайым мен ошо жанагы түштүк, түндүк, азиатский мектептерди ар дайым карап турам, изилдеп турам. Мелдештер болобу, ошолорду карап турам. Ошо греплинг күрөшү боюнча, ММА боюнча, Америкада өтүп аткан турнирлер боюнча. Азыркы учурда эми ошо көп жылдан бери, ошо 15 жылдай болуп калды. Ошо бери жагында эле Тилек Жээнбеков ошо 15 жылга жакындап калды чогуу эмгек кылып келатканыбыз. Андан кийинки Бексултан, Жолон Айдаров, Манас, Бусурманкулдар эле уже 6-7 жыл болуп кетти чогулуп атканбыз. Хоп! Кувырки вперед, оп! Четко выполняйте, вот так. Теперь кувырок вперед, назад, оп! Так. Кувырок вперед, кувырок назад. Ошо 20 жыл мурун, ошо 98 жылы Абу-Дабида греплинг юридикалык жактан эрежелер менен биригип, ошо греплинг күрөшү түптөлүп, такталып, анан дүйнөгө таратыла баштаган да. Атайын өзүм жашоомдо ошо өзүм устаттык жолго атайын бел байлагам. Анан жанагы мен башында айтып кеткен сөз, ошо универсалдык күрөш деген нерсе кийинки ошо 20 жылдан бери өзүнүн фундаменталдуу базасын түзүлүп, дүйнөгө таратылып, анан көп деген миллион деген өзүнүн сүймөнчүлүгүнө, күйөрмандарына ээ болду да. Греплинг күрөшү бул багынтуу, дзюдо, самбо, эркин күрөш, жиу-джитсу күрөштөрүнүн баарын башын бириктирген, ошо ыкмалар баары бириккен, упай менен дагы анан
муунту, багынтуу ыкмаларым баарын кошулган күрөш экен да. Эми ошол күрөш мага кийинки 10 жылдан мурун ошол күрөш мага жолугуп, мен ошо Кыргызстанга биринчи жолу ушунап келип, анан биздин мамлекеттик юридикалык каттоодон өткөрдүм. Анан ошо биринчи методикаларын Кыргызстанга таратып, балдар менен өзүм дагы ошо семинарларга катышып, анан грэпплинг күрөшүн ошо Кыргызстанга биринчи болуп жайдым, түшүндүрдүм. Борьба началась, да? Бах, да. Двигаемся. Бека, хлопай. Проход. Бам. Тух. Кайра. Добиваем. ММА. Сейчас ММА делаем. Теперь, смотрите, аягына чыгарабыз, логический конец, не просто грэпплинг. Вот проход, двигаемся, тык, да, он хлопает, я накрыл, я прохожу, штаб коюп атасыңар. Нет, я иду, я до конца добиваю, да. До конца добиваю, бам. Я чемпион. Ошо өзүнчө бир кодекс чыгарып, балдар таза жүрсүн. Ыплас жумуштарга катышпасын, жөн эле дүйнөнү багынтырган балдар эмес, ошо Кыргызстандын бир жакшы инсаны өкүлү катары жараны болсун деген ниет менен ошо Fighter KG Кыргызстан, Fighter деген билесиздер өзүңүздөр, боец KG деген Кыргызстан логотипи дүйнөлүк эл кабыл алынган. Анан 7 жылдыз ошо Кыргызстандын 7 областынын атуулдары бириккен клуб болсо экен деп самап, ошону 10 жылдан мурун баштагам. Анан ошондон бери түптөлүп келатат. Анан балдарыма биздин мушкерлер жөн эле клуб келип алып, күрөшүп, мушташып кетип калбастан, бири-бирине ошо ага-ини катары, бир тууган катары, ошо адеп ахлактык жактан бир топ бири-бирине колдоо көрсөтө турган балдар болсо деп ошо түптөгөм. Анан оюм акырындап ошо иш жүзүнө ашып келатат деп аябай ошого кубанам да. Все, чемпионы, поехали. Кеттик. Аккуратно. Мен дагы кабыргам ооруп калыптыр да. Эчтеке болбойт эми. Дистанцию держи. Ортону кармабайсыңбы? Башыдан эле мен 2008-2009 жылдан бери ушул агайым колуна түштүм. Ушул машыгып баштап көптөгөн чемпионат Кыргызстаны, ошо көптөгөн турнирлерде чогуу барып, турнирлерге чогуу утуп, ошентип келатабыз. Анан биздин агайыбыз, Кенжебек агайыбыз бизге не только как устат катары мен экинчи атамдай көрөм негизи. Эми бизге агайыбыз машыгуудан бөлөк, тренировкадан бөлөк бизге ата катары көп акыл айтып, көп чогуу мындай проблемалар болгон чогуу чечип, акылдашып, ошондой бир туугандай болуп калганбыз. Камера келип туруп, момтур андан кармайт да мына. Момтет да, чарчадыбы, чарчаган жокпу. Сразу смотрит. И тренери дагы, секунданттар дагы, боец билип коет. Кантип эс алып атат во время борьбы, боя. Ошонун баары биз камеранын алдында болуп калабыз чоң бойлорго чыкканда. Эс алгандан бери, дем алгандан бери бүт ордуна келтиришибиз керек. Первым делом дыхание восстанавливаем, мышцы расслабили. Спортто командаң аябай күчтүү болуш керек. Анан кийин ошол элдин жерин колдош керек дегендей. Ынтымагыбыз жакшы, агайыны болуп, сыйлашып, улууларды урматтап, кичилерди заттап, ушундай бир жакшы мамиледебиз. Анан эми спорттогу ийгиликтерибизге ошо чогуу жеткенге аракет кылабыз. Негизи эле кыргыз спортунда бардык эле кыргыз спортчулары ушундай биргеликте болуп, ар дайым ынтымакта болуп, алдыда чоң кыргыздын желегин желбиретип, мындай кыргыз спортун өнүктүргөнгө ар бир салымыбызды кошсок жакшы. Ошого аракет кылайык демекчимин. Күчкө эле сала бербе, кара күчкө чарчасын. Күрөш. Булардын жетишкендиктери боюнча айтсам, мен ойлойм, булардын потенциалы чоң.
туура таптаса дагы чоң бийиктиктерге, спорттук бийиктиктерге жетет деп ойлойм. Азыркы учурда мына өзүңөр билгендей дүйнөлүк жакшы күчтүү промоторлук компаниялардын бири M1 Global. Аякта Бусурманкул Абдибайт уулунун жакшы контрагы бар 2020-жылга чейин. Жакында эле өзүңүздөр билгендей Кавказ регионуна барып келдик, жеңишке жеттик дегендей. Анан дагы мына анын артынан эле жакшы өсүп келатканда Мырзамедин Пазылов деген балам бар. Бул биздин жакшы өзүбүздүн промоторский лига бар го, ВФ деген Кулат Өртаймаш, анысынын поясу бар. Ал эми чет жактан го мына жакшы Орто Азия боюнча өзүнө атаандаш таппаган Тилек Жээнбеков дагы бүгүнкү күндө азыр Америкадан келди, бирок кичине ден соолугун чындап алса кайра Америкага кетет го, жакшы залдарда машык өткөрүп келатат да. Эми балдардын деңгээли жакшы, Тилек дагы ошо жакынкы күзүндө эле Сеулдагы Южный Кореянын жакшы бир промоторский чоң аябай жакшы престижный бир оор салмактагы чемпиондук поясын утуп алдык дейбиз. Эми бул баарыбыз кылып аткан жумуштун баары тең. Азыр канчалык деңгээл деп азыркы күндө ментип көкүрөк урган убакыт биздик учурубуз жок го дейм. Көкүрөк урган убакытта биз анда токтолуп калабыз да. Алдыга кылып аткан жумуштарыбыз, максаттарыбыз чоң. Биздин кичинекейибизден бери агайыбыздын бирге болгон максаты болчу. Өйдөнкү деңгээлге чыгып, ошо биринчи организация болгон UFC, Bellator жана деги эле Орто Азиянын, Европанын чемпиондору болобуз деген максатыбыз бар болчу. Мунун баары баягы ишке ашып келатат десем азыр жаңылышпайм. Кыялдарыбыздын баары өзүңөрдө билгендей эле, мына мен өзүм дагы жакында эле Америка Кошмо Штатынан келдик. Кудайым буйрса кайра кетип атабыз. Жазга маалга март айына бир чоң беттеш өткөрөлү деп ошол жактан дайындык көрүп, уже алдыга жанагы максат койгон деңгээлдеги чоң деңгээлдерге чыгалы деп. Жана айтып кетерим дагы, бизде кыргыздын жигиттери кыран, күч, билеги күчтүү, аябай спортто чоң деңгээлге жетишип келаткан күчтүү жигиттерибиз бар. Мен ал жигиттерибиздин баарына ийгиликтерди каалайм. Ошентип эле ар дайым биримдикте кыргыз элин кубандырып, кыргыз элине сүйүнч алып келип жүрө берели. Биздин келечек жаштарда, биздин келечек биримдикте. Волейболорго даярда. Акыркы минута. Машыктыруу залынан гана эмес, биз жакшылык жамандыктарда да жолугушабыз. Мен ойлойм, булар менен кошо мен ички дүйнөмдү булар жакшы билет. Ошого жараша мен булар менен кошо ошо байлыгымды канчалык деңгээлде алып жүрүшүмдү, канча байытышымды мен дагы ошо сиз айткандай ошо азыктандырып турам да. Булар менен кошо жана дүйнөлүк жакшы бир адабий, анан спорт жагы боло, бардык жактан түрдүү жагынан биз бай болушубуз керек. Өзүңүздөр билгендей, балдарымда ошо канаттын көп учурда ошо жакындары, туугандары, ата-энелери кесип коет экен да. Ырдай албайсың, бийлей албайсың, сүрөт тарта албайсың, эмне кыласың, андан көрө тиги картошка каспайсыңбы, малды бакпайсыңбы деп атып эле. Балким ошол эки көп шыктарын өчүрүп алат экенбиз да. Ошон үчүн мен балдарым менен чогуу жүргөндө биз ырдайбыз, бийлейбиз, ачылабыз да. Ушундай нерсенин нерсеси билинбеген менен бул мен биринчи болуп ошолорду кылам. Мен ырдайм, бийлейм булар менен. Анан булар мага чоң ишеним жаратат. Анан мен айтканда айтам, мендей болгула. Менден жакшы болгула. Инсандык сапатыңар, адамдык сапатыңар өзүңөргө эле эмес, өзүңөргө биринчи ирет жагыш керек. Ушундай жашоо. Силер мага кызык, башка адамдарга да абдан кызык болушуңар керек. Билимиңер үстүртөдөн эмес, терең билим болуш керек. Кылып аткан кызматыбыз мына грэпплинг чөйрөсүндө болобу, ММА чөйрөсүндө болобу, биздики үстүртөдөн эле болсок чемпион боло албайбыз да. Терең, фундаменталдуу бир базаларыбыз керек. Ошолорго билимибиз бир нерсенин үстүндө фундамент болбосо чатыры түшүп калат да. Ошол нерседен баштап мен суранганым, жана аябай катуу буларга койгон талабым адамдык сапаты бийик болуш керек. Ыйманы бийик болуш керек. Ынтымагы бийик болуш керек. Ошону менен бирге анан акырындап ошо көп жылдап келаткан нерсе 300 ашып келатат. Балдарды дагы ошо кыргыз жергесинен эле эмес,
башка мамлекеттердагы жакшы таанып калды. Чемпиондук эле жактан эмес, биз башка жакка өлкөгө барсак дагы ал өлкө деген бизди биз ошо гостиницада, мейманканада жатканда тамак ичкенибиз, басып турганыбыз баары биз ал өлкөлөргө өкүл болуп барып атабыз да. Ошол жактагылар бизди сынашат, бизди карашат. Булар кандай жүрүшөт, кандай укташат, кандай жатышат, кандай сүйлөшөт. Ошол эки интеллектуалдык деңгээл, маданияттуулугубузду кошо алып жүрүш керек деп балдар менен ошо бир балам күлүп калгандай ошо бычак менен вилканы кармаганды да үйрөттүңүз агай дегендей, ошондон бери, этикеттен бери чогуу үйрөнүп алар менен маданиятыбызды, спортубуздун престижин баардык жагынан маданияттуулугубузду көрсөтүп келатабыз да. Башында жүрдүк, акырын эле тренировка кылып, өзүбүз үчүн эле. Анан акыркы 4 жылдан бери уже профессионалдуу спортсмен болуп калдык да. Эл аралык турнирлерге катышып, чемпионат Азияны утуп, чемпионат мирге катышып. Ушу Fighter Cage'ге келген биринчи күнүбүздү эстесем, 2010-жылы. Мындай эле бир көрөйүн деп эле келгем агайдын тренировкасын. Өзүм башка залда тренировка кылат элем. Агай келгенде жакшы кабыл алып, балам деп сүйлөп, жакшы тренировка кылат экенсиң. Калып ошондон бери агайдын колуна тарбиялап келатабыз. Кыргыздын мыкты спортсмендерине баарына ар дайым ошо чогуу бир команда болуп, чет жакка чыкканда да бир күч бирдикте болуп, ошондо кыргыздын намысын коргоого дайым аракет кылабыз. Сиздердин башкы максатыңыздар ошол? Биздин эң башкы максатыбыз кыргыздын желегин чет жакта желбиретүү. 30 секунд. Тур бас. Тур. Каягың. Қолың ба? Бұт? Жат. Жоқ. Это мышцы слабые, мышцы не тренированные. Акыркы Бусурманкулдун бою боюнча ушуну сүйлөшөлү. Мен мисалы план боюнча мен тиги Турсунбек Асылгазиевке да айттым да өзүнчө чукулагына ай. Турсунбек жакшы утсаң, эмоциональный болгон Бусурманкул бойду досрочно утат деп аны мотивация бердим. Анан бир жагынан боюнча Бусурманкулдун бою боюнча план боюнча баардыгын жакшы так аткардык. Бир кала нерсе скорость жоголуп кетти да. Анын баягы кийин бир жума калганда ооруганы жаман болду да бизге. Ангинасы кармап простудасы да. Анан план боюнча передвижение бүт баары тең мындан дагы 2 эсе эмес 1 эсе батыраак болуш керек болчу да. Мен себеби дегенде мен ушу Бусурдун потенциалын уже билем да, себеби канча тренировка кылып атканда кыймылын көргөндө эле билем, канчалык скоростьту кошсок болот, темпти канча көтөрсөк болот. Ошо кичине артка кетип калдык да. А так ошо 3 раундтун көп нерсесин биз аябай жакшы болмок да, ошто карабайсыңар. Ошон үчүн бойго даярданып атканда аябай өзүңөрдү сакташыңар керек деген оюмда. План кичине эми элге да жагыптыр баарыбызга, бирок мага как тренер катары ошо эми мен ошо как эми састыма болуп калып, кыргызча айтканда ошонусу жаман болуп калды да. Ошого ичим ооруп калды да. А так скорость вообще башкача болуш керек болчу да. Эми жашоо турмуш деген ар кыл экен да. Орчунду тикенеги да бар экен. Бирок ошо көп мен бир нерсе айтып кеткенде сазга бакадай болуп эле бакылдай бербей, бүркүттөй болуп учкула деген сөзүм бар да. Ошо бакагада эле саздай эмес, бүркүттөй болуп бийик учкула, деңгээлиңерди ылдый түшүрбөгүлө депчи. Анан биз кубанганды үйрөнөлү дейм, бири-бирибиз жетишкендигибизге сүйүнөлү дейм, колдогонду билели дейм. Ошо.